Замандын талабына ылайык нянка деп экөөбүз тойдон көрүшүп, мен ошондо кымыз менен биринчи жолу ушуп жүргөн күндөрүм болду чындыгында. Негизи убакытты баалай билиш керек. Эме барып алып түгөткөнгө банкрот кылганга аракет кылабыз. Мен майымда büyüp кеттим. Салам достор, бүгүн биз барыбызга белгилүү болгон Тотомидин Жолдошов жана Сурма айымдын үйүнө конокко келдик. Сурма айым, бүгүн эмне жасайбыз экөөбүз? Биринчиден тамак жасадан мурун сиздердин жалпы жамаатка ыраазычылык айткым келип атат. Рахмат, бизди ушинтип ырчыларды эл арасынан эле сулууланып, элге сулуу болуп, ар дайым эле ырк тартуулуудан сырткары ашканада дагы кандай экенибизди сынайлы деп бүгүн биздин үйүбүзгө келип калыптырсыз. Кош келипсиздер үйгө. Сиздерди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Буюрса, бүгүн сиздер менен биргеликте өзүм негизи чаткалдын кызымын. Чаткалдын кызы болгонума байланыштуу өзүбүздүн эле Чаткалдын Гүлчатай тамагын жасап берейин. Камыр тамак жасайбыз буюрса. Диета өлөткөндөр бүгүн, Ооба. Un керек. Биз Гүлчатай тамакка кадимки эле un, туздалган суу, картошка, сабиз, пияз жана ошондой эле жашылча чөптөр жана жумуртка керек. Мен эмне кылайын? Сиз мага жардамдашасыз. Сабиз арчи берсеңиз болот, картошка. Сиз анда Мен бысмыла деп камырды жүрүп баштайын. Этибиз кандай, жакшы эле кайнап атабы? Этибизди буюрса Тотомидин тайкем кайнатып атат. Этти шушугу менен кайнатып атам деп жакта. Бисмилла. Өзүңүз үйдө бош болуп калган учурларда, концерт же болбосо тойлор жок болгон учурда кандай тамак жасайсыз үйдөгүлөрүңүзгө? Кандай тамак көбүрөөк жасалат үйүңүздө? Биздин үйдөгүлөр, биздин үй бүлө, биздин атабыз деп айтайын. Көбүнчөсү камыр тамакты жакшы көрөт. Жолдошуңуз? Жолдошум, ооба. Андан сырткары жолдошум камыр тамактан сырткары картошка тамактарды да жакшы көрөт. Картошка куурулган тамактарды дагы картошкадан жасалган куурулган тамактарды жакшы көрөт. Картошкаңдан кууруй калчы деп тамашалап калат. Бисмилла деп баштайлы. Камыр тамак, Камыр тамак, ооба. Биздин үйдө камыр тамак көбүрөөк басым жасалат. Аябай таң болуп атам. Сизди көрбөгөнүм көп эле болгон окшойт. Эки балалуу болуп калдым десеңиз. Кызыңыз канчага келди? Кызым буюрса садикке барып атабыз. 4кө чыга элек, 3,5дабыз буюрса. Андан кийин эркек балам бар. Уулум, ооба. Ал буюрса 1 жашка чыгабыз. Эки баланын апасы турбайсыз. Кандай анан кийин чыгармачылыкта эми мен ойлойм бул киши менен дуэт болуп, курдаш болуп оор эле болсо керек, э? Албетте. Кантип ушул ситуациялардан чыгып атасыз? Үйгө да жетишип, концерттерге көп кайрымдуу концерттерден да көрүп каламын, четтерге чыгып каласыздар. Ошол учурларда балдарыңызды ким карап калат? Балдарымды албетте менин кайын журтум дагы каралашпай койбойт. Улуу кызымды көбүнчөсү кайненем жардамдашып, кайненемдин колунда да болуп калат. Ошол эле учурда баламды дагы каралашканга жардам берет. Айрым учурда эми азыр замандын талабына ылайык нянка деп бала каратканга да жетишебиз. Мен көбүнчө туугандарым, жакындарым жардам беришет. Албетте ошолордун колдоосу менен бардыгына жетишкенге аракет кылам. Бирок албетте сиз деле үй кожокеси катары билесиз кандай оор ал нерсе, э? Бала сахнага чыкканыңда силердин жумушуңар сонун ырдап эле жүрө бересиңер деген менен анын артында көптөгөн түйшүктөр болорун сизге дагы маалым. Ошол. Мына тайкеңиз менен иштешип атканыңызга 6 жылдын жүзү болуптур. Деги эле тууган менен иштеш оорбу? Албетте, жумуш деген жумуш. Биздин жумушта тууганчылык деген нерсе роль ойнобойт. Ооба. Кечиккенде туура эмес кылсам урушат. Мисалга айтылган съемкага убактылуу барып калыш керек. Ошол убактысында сен мен жээнимсиң, сен менин тууганымсың деген нерсе эч кандай роль ойнобойт. Эми себеби жумуш деген жумушта, жумушубузду сыйлашыбыз керек дегендейчи. Биздин иштешкенибизге 6 жылдын жүзү болду. 2015-жылы группага келгенмин. 2015-жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы Көркөм өнөр жана маданият университетинде окуучумун ал кезде. Анан Тотомидин тайкем экөөбүз бир тойдон жолугуп калдык.
Анан ага чейин дагы сенин ушундай эжекеңдин жээни бар. Ошол жээниңди эле солистка кылып албайсыңбы деп туугандардан дагы көп сунуш түштү деп айтып калчу тайкем. Кийин айтты аны магачы. Анан экөөбүз тойдон көрүшүп, мен ошондо комуз менен биринчи жолу Тодомидин тайкем көргөндө комуз менен жандыр дагамын. Ал тойго сизди ким чакырды эле? Ал тойго тууган болгонубузга байланыштуу мен тайэжем жактан баргам. Келип ырдап берип кой деп. Ошол тойдо тайкем тамада экен. Ошондо биринчи жолу көрүшкөнбүз ошол тойдон. Анан ошол эле жылы биздин группанын Талай элеси тобу деп баарыңыздар билесиз. Ошол Талайбек Турганов агайыбыздын эскерүү концерти менен өзүбүздүн туулуп өскөн жерибиз Чаткалга концерт коюп бардык. Ошол концертке мен чогуу келбейсиңби карындашым, өзүңдүн туулуп өскөн жериң, сенин дагы музыкалык билимиң бар экен, комузуңду алып ал деп сунуш киргизип калды. Бирок анда группага алайын деген сунуш чечиле элек болчу. Анан макул деп барып, анан ошол жакта концертте ырдадык, комуз менен өзүмдүн чыгармаларымды аткардым дегендей. Анан келгенден кийин сени группага солистка кылып алайын. Кастинги жок эле. Кастинги жок эле. Кастинги жок эле. Бир эле концерттен кийин. Ооба. Алгачкы ырыңыз эсиңиздеби? Ошол тойдо ырдаган. Кайсы ыр менен сиз популярдуу боло алдыңыз? Тойдо ырдаган Ашыралы Айталиев агабыздын Жылкычынын ыры деген чыгармасын ырдагам. Андан сырткары Элмирбек Иманалиев агабыздын көптөгөн чыгармаларын ырдагам. Коштошуу вальси деген. Буйруса ошол ырлар мен үчүн ийгилик алып келген ырлар болду деп айта алам. Балким ошол ырларды ийинине жеткирген ырдагандыгым үчүн тайкеме ырдаганым жагып калды окшойт. Буйруса алдыңкы мүнөттөрдө камырымды бүткөн алдым. Буйруса сиздерге комуздун коштоосунда мен жалгыз эмесмин, өзүңүзгө маалым болгондой тайкем экөөбүз дуэт чыгармаларды ырдайбыз. Андан сырткары комуз менен ырдап берейин, мүмкүн болсо. Аябай эме бетти буркулдатып Ооба. Жуту келип атабы уже сизге? Жардамга барабыз. Жардамга барабыз. Канча мүнөт тынып туруш керек? 10 мүнөткө тынып койсок болот. Анча мен картошканы даяр болуп калган. Буларды ысык сорпого алып барып салып, агайдан кабар алып келелер. Кабар алып келелик. Жүрүңүз, тынтып коелук муну. Мынакей картошка менен сабизди калсалак биз. Эти бушуп калды. Ооба, бушуп калды. Баягы этти эркек бышырат дегендей өзүм арыдан бери початкалский жасап салдым дебесиз. Картошканы сала калайын мен азыр. Анан байке чыныңызды айтыңызчы, качан акыркы жолу эт кайнаттыңыз? Мен негизи эле ай сайын койсой турам. Деги жеңеме жардам берген учурларыңыз болобу? Мындай жок дегенде эки жумуртканы курой калып. Мен негизи эле ай сайын койсой турам. Анан койсойгондо ошол бир туугандарымды чакырам. Апа бикем болот. Балдарым менен ошо атабызга Куран окуп турабыз. Ошол мезгилде кээде ушул өзүм көңүлүм келгенде баштарды салып, жан баштарды салып, койдун шорпозун камырынан тышкары эт беттерди бүт өзүм даярдайм. Жакшы. Ошол. Мындай бир илхомуңуз келгенде тамак жасап бересизби? Же жасап көргөнсүзбү? Шашлык жасайм. Жакшы жасайсыз. Шашлык жакшы жасайм. Эмне шашлык жасаган жоксуз? Початакалский 5 бармак жасайсыз. Бизде Кудай мырза. Маринад жакшы жасайсызбы? Жакшы жасайм. Эми баштай берейин, мен. Эт турайбызбы? Эт турайбыз. Чучук бышты, чучукту чыгарайын. Чучуктун кесип алып, биз негизи Чаткалдан болобуз, Сурмат экөөбүз тең. Анан бизде ушул сый тамагыбыз эме да, гүлчатай. Ошон үчүн гүлчатайды жакшы көрөбүз. Гүлчатай жеп атып көрдүң. Деги айтсаңыз мынакей, ошол өзүңүздүн группаңыз менен иштеп жүргөндө көп кыздар менен иштештиңиздер, группаңыздарга солистка болуп келген. Анан аларга салыштырмалуу Сурма эмнеси менен өзгөчөлөндү? Сурма менен деги иштешүү оңбу, оорбу? Кадр сыртында өлө жаман дебериңиз, Сурма уган элек. Сурма деген камыр жайганга кетти. Сиз сырдаша алайлы. Негизи Сурманы жаман деп айта албайм, чындыгында. Биринчиден билимдүү кыз, экинчиден жакшы ырдайт. Анан кемчиликтери болбой койбойт. Кемчиликтер албетте бул аял кишиники көбүнчө эле могул көп чыгармачылыкта, тойлордо же болбосо бир жерлерге барганда кичине башында көпкө чыгып калчу. Анан убакыт деген убакыт экен. Баягы турмуш өзү тараза дегендей акырын барып өз ордуна калчап коет да, үйрөнөт.
Анан ошол ошоңуз бе эмнеге чыгып келесиң жана айтып атпайбы эркектин үйгө кириши оор аялдын чыгышы ушуп жүргөн күндөрүм да болду чындыгында. Негизи убакытты баалай билиш керек. Алдын ала мисалы пландалгандан кийин ошол мисалы жатарда ойлонуп жат деп көп советтерин берип жүрдүм. Эртең эмне кылам? Саат канчадан канчага чейин календарыңа жазып кой. Ал эми тойго чыгып атканда мен саат мынчада даярданышым керек, мынчага чейин тойго жетип барышым керек, жолдо мынча кармалам деген ушул алдын ала акыл насааттарымды айтып жүрдүм. Анан барып ошого болду. Эми жашты сиз ошондо эми алдызаң болот, жаш башты канткенде болот, как башты дейт го. Жаңырлар сиз тараптардан эмнелер бар? Эми баарыбыз пандемияда отуруп калбадыкпы? Бир айыл эретти кыдырып концерт дегендей сиздерге тартылган айыл эреттеги инсандар көп аябай чын эле. Ооба. Негизи эле пандемия ушул искусство адамдарын аябагандай залаказын тийгизди чындыгында. Той жок болсо биз көбүнчө азыр баягы гастроль эмес, акча тыйындарыбызды эме ушул тойлордон ала баштадык да. Дагы бир аяк отуруп калбадыкпы? Андан тышкары анча-мынча жөн отурбайбыз, иш кылып турабыз. Мен гитара үйрөтөм, сурма комуздан сабак берет. Ошондой жумуштарыбыз бар. Анан үйдө кичине магазинибиз бар дегендей. Бизнесиңиз барбы жеке? Ооба. Бизнесиңиз бар, кана айтып жөн эле павильон, магазин. Чыгармачылык адамдар менен сүйлөшүп десем. Менден бизнесмен чыкпайт экен. Бизге бизнесмен болгон жарашпайт дегендей сыңарындай сиздерде ал жерде жакшы экен. Жеңем иштетеби? Жеңем иштетип, биздин колдон келбейт, мен деле барып эме барып алып түгөткөнгө банкрот кылганга аракет кылабыз. Акчабыз калбаганда бензинге тыйып. Ооба. Жакшы, жеңдер кандай, жакшыбы балдар? Жакшы, баары Кудайга шүгүр. Балаңыз канча жашка келди? Эң улуу балам кыз 9-класста. Быйыл 10-класс. Аяна деген кызым бар. Андан кийин Жанасыл 6-класста. Андан кийин Эрасыл деген 3-класста балам бар. Андан кийин Созайкам. Ай кызым да киликтеги. Жакшы көрөсүз го, чоңоюп калыптыр, Ооба. Эркелетпей алдыңызбы же ошондой эле эркелеги? Ошондой эле эркелейт, дагы деле тарынат, тултуңдайт, чапкылайт, ат бол дейт. Шыгылса эмне каласа болуп берем. Ооба. Мектепке бара элекпи? Мектепке Кудай буйрса быйыл 0-й класска барат. Эт аягында эзилип ушта. Негизи эзилип ушкандай дамдуу болуп. Ооба. Анан быйыл пландарыбыз көп. Кудайым буйрса ушул мен ар дайым эле концертиме сентябрь айларына барып берем. Ушул сентябрь айларында бир сентябрдын 20-сынан бир 30-дарына чейин Кудай буйрса быйылкы отчеттук концертин берген турам. Сахнада быйыл канча жыл болду? Сахнада негизи ушул чоң сахнага аттанганым 2000-жылдан бери. 2000-жылдан баштап аттаным, ошондо 20 жыл, 21 жылдын жүзү болуп калыптыр. Талай берип турган агайсындарлар уялат да, Кудай буйрса, ооба, албетте. Ар концертимде эле ырдап келем талай агамдын ырларын. Гитара менен записке чыгара элекмин, бирок ошо концертимде жандуу үн менен ар дайым ушул талай агамдын ырларын жок дегенде 3-4 ырын ырдоо мен үчүн. Өзү менен катташып турасызбы, байланыштарыңыз барбы? Эми азыр чындыгын айтканда үй бүлөсү менен деле катыша турган эжелери жакында эле каза болуп кетти. Былтыр айым эже каза болду. Андан кийин дагы улуу эжекеси каза болуп кетти. Азырынча башка туугандар менен катыша элекмин. Акесин көрүп турам, Дүшөн экени. Шаардан жолугуп турабыз. Ошол Кудайым буйрса жакында өзүбүздүн отчеттук концерттерди берүүгө даярданып атабыз. Назира, сенчи сурманы карап келбейсиң? Камыр даяр болуп тур. Карточка бышай деп калды. Жардам кереги жок буйрса?
Камыры сонун болуп тынып калыптыр, мына өзүңүз көргөндөй. Азыр силер тайкемде эти бышып калды, Только камыр күтүп атабыз. Бир гана камыр эле. Азыр камырды буюрса жайып күтүп алып. Айылга батпаттан баштырасызбы? Эле кайын журтуңуз кайсы тарапта? Кайын журтум Нарындык. Негизи түпкүлүбүз ат башыдан болот, бирок Нарындын өзүндө турат. Айылга чынын айтканда көп бара албайбыз. Калп айтпасам акыркы жолу жаңы жылда барып кеткенбиз. Ошондон бери бара элекпиз. Эми мындайча айтканда алар деле менин чыгармачылыгымды түшүнүшөт. Чынын айтканда анан конок кишидей эле болуп калдык, бирок конокмун деген менен ал жака барганда деле сөзсүз кызматта кылабыз. Камырды жаясың, тамак жасайсың дегендей үй оокаттарын. Диета кармайсызбы? Азыр менин YouTube каналымдын катталуучулары айтышы мүмкүн да, ай Сурман 2 баласы бар экен, бирок ары жакшы экен деп калышат. Эң жакшы суроо болду. Мага эң эле көп берилген суроолордун бирин бердиңиз. Назира эже, камыр тамактарды аябай жакшы көрөм, жакшы жеймин, бирок мен тилекке каршы эч кандай диета кармабайм. Даже чучукту, эттерди, тамактарды, камыр тамактарды аябай көп жейм. Биздин мындайча айтканда генден деп коет го. Өзүм апам арык киши. Канча жесем деле толбойм, анан элге окшоп диета кармайм, спортко барам деген нерсе жок менде, жөп-жөнөкөй эле. Ооба, 2 бала менен үйдөн деле сонун спорт, анын нерсени сиз деле жакшы билесиз. Анан өзүм негизи эле арыкмын. Анан бала менен түйшүк болот, албетте. Аял киши болгондон кийин чыгармачылык менен үй бүлөнү алып кетиш аябай кыйын, билесиз. Кандай кожокейсиз, кандай энесиз, кандай жарсыз? Эми жакшы деп айта алам. Жумушка байланыштуу айрым учурда эрте келип, айрым учурда кеч келип калган учурлар болот. Ошол нерсени түшүнгөн жолдошума рахмат айтам. Себеби биздин жумушту түшүнүш аябай кыйын. Жумуш деген биздики аябай түйшүк дегендей. Силердин эле жумушуңар сонун кой-койлорда бийлеп жүрөсүңөр деп айтышат, бирок жанымда бир күн жүргөн киши ырдап эле койбойсуңбу деп айтышат да. Ошо сыңарындай ар бир кесип ардактуу, бирок түйшүгү менен деп айта алам. Балаңыз сүйлөп аткан окшойт, мен балаңызды карап турайын, сиз дароо камырсы кесип, буйрса, макулуңуз. Мына сорба, картошкаларды турап койдум, пияз по-чаткалски. Эми Назира, бүгүн арапа күнү экен. Мен атайын ушул сыртта кичине от жагып, жыт чыгарып болду делек. Азыр борсуга даярдык. Бүгүн арапа күнүндө пост токтум, ости, майрам деп кеткиле. Рахмат сизге. Силер жаза берлер, Сурман жаза. Ооба, камыр бушкыча. Биздин бешбармагыбыз дагы даяр болуп калды, Кудай буйрса. Акыркы жолу качан камыр жайдың эле? Кече күнүн кечинде. Чын эле билгенде айттыңыз, 2 күн мурун эле жайганбыз. Биз үй бүлөбүз менен камыр тамакты аябай жакшы көрөбүз. Ошол камыр тамактарды өзүм дагы жакшы көрөм. Чыгармачылыктан тышкары эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан сырткары өзүм ошол окуу жайды бүттүм деп айтпадымбы жаначы. Окуучуларга сабак берип, өзүмдүн шакирттерим дагы бар. Эми аябай көп деп айткандан алысмын. Бир аз өзүм үйрөнгөн, өзүм устатымдан үйрөнгөндө өзүмдүн шакирттериме дагы үйрөтүп, акырындан шакирт тарбия алып келатам. Комуз үйрөтүп дегендей. Бул бышты окшойт. Бышты буйрса чыгарабы, кана бисмилла деп. Мына биздин чаткалский гүлчатай. Негизи мен Нарындын келини болгонума байланыштуу, бизде Нарында мындай кылып жайбайт. Бизде деп айтайын, эми кайсыл жактын келини болсоң, ошол жактын чайын ичип, ошол жактын сөзүн сүйлөп калат эмессиңби? Бул чаткалдын гүлчатайы болду. А Нарында мындай жайбайт. Калың жаябыз. Мынчалык майда кеспейбиз да. Бул биздин чаткалский гүлчатай болду. Мынакей. Сында. Шар кайнап атат, сонун болду. Мына Кудай буйрса устакандарды коебуз. Ортосуна эт коебуз. Так. Эт коебуз. Бул гүлчатай менен кошуп жегенге. Мына Кудай буйрса чаткалский ак серкеде даяр болду, шорпу сүзмө менен. Мына гүлчатайыбыз да даяр болду. Жүрөм Назира.
Дамдайлы. Дамдайлы. Аябай дамды болуп турсурма? Аш болсун, жеңиздер. Негизи бул чаткалский бешкармакты кол менен жейт да. Ой, азыр эфир бүткөндөн кол менен жей, э? Жок, мен азыр эле кол менен жей берем. Өзүндө шарттары бар. Кабырга этти коесуң, пиязды коесуң, анан каласаң кичине картошканы аралаштырасың. Ороп туруп. Анан ороп туруп жесең, о кайф да. Ушундай дамдуу тамакка бир эле нерсе жетишпей жатат. Билесизби эмне жетишпей жатат? Эмне жетишпей жатат? Ырго дейм, э? Коштосунда мына ак серкебиз дагы бар, бир гана музыка жетишпей жатат бизге. Кыргыздын ырынан керек го, жаңа, свежий, э? Кыргыздын тамагына, кыргыздын ырларынан керек, э? Тамагыңыздар таттуу болсун. Тамагыңыз таттуу болсун. Рахмат. Достор, менин YouTube каналымдын катталуучулары, эгер сиздер бул видеону кайдан көрөм деп жаткан болсоңуздар, анда сиздер менин YouTube каналыман көрө аласыздар. Лайк басып жана комментарий калтыруун унутпаңыздар. Эгерде сиздерге сурманын чаткалский тамагы жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө жасап туруп Instagram баракчасын белгилеп коюңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун, эмне деймин? Жей берелиби? Жеңиздер. Келем Назира, сен тамак жегиче биз ушул кыргыздын тамагы менен бир кыргыз жактанган жакшы ырларыбыздан ырдап берели. Сиздин тамагыңыз таттуу болсун деп, жалпы биздин көрөрмандарга арнап комуздун коштосунда комузчу деген жаңы чыгармасы. Карындашым ырдап берчи шертип комузду, четте калбай мен да ырдайм созуп добушту. Жанер кеткен жагымдуу үнүңдөн сенин, кара жаным карындашым ойно комузду. Үч бирөөгө өрүп жыгач үч кыл комузун, кыргыз менен тең жаралган комуз жолу узун. Агаттай уксаңыз комуз күнөрүн, эске келет аталардын жүргөн конушун. Ой комузчу, комузчу, ойно комузду, обон созуп бийик чыгар кана добушту. Ой комузчу, комузчу, ойно комузду, күйгө салып обон чалып толго комузду. Чилдири чилдири чин чин, комуз ойнойт дрин дрин, кол ойноткон комузда аттың сеники. Чилдири чилдири чин чин, комуз ойнойт дрин дрин, кол ойноткон комузда аттың сеники. Олтурасың суу жегинде ойноп комузду, күнүн башы камбаркан деп чертип комузду. Жанер кеткен жагымдуу үнүңдөн сенин, бара келди карындашым ойно комузду. Суусаганго жан дүйнөңүз комуз көзүнөн, ойноп бердим комуз чертип кыргыз көзүнөн. Агаттай кошулсаңыз мен менен ырдап, ойной албай комузумду сүрдөймүн деге. Ой комузчу, комузчу, ойно комузду, обон созуп бийик чыгар кана добушту. Ой комузчу, комузчу, ойно комузду, күйгө салып обон чалып толго комузду. Чилдири чилдири чин чин, комуз ойнойт дрин дрин, кол ойноткон комузда аттың сеники. Чилдири чилдири чин чин, комуз ойнойт дрин дрин, кол ойноткон комузда аттың сеники. Дүркүрөгөн кол чабуулар сиздерге болсун. Кимдин чыгармасы? Бул жаңы чыгарма, сөзү ону Тотомидин жолдошунун калеминен таандык. Буюрса жаңы эмгегибиз, буюрса жакын арада баардыгыңыздар күбө болосуздар деп чакырабыз. Эми тамак иштик, барып борсок бышыралы? Ооба. Ооба. Мен майымда бип кетти да. Сурмайым, жогоруда менин досторума, менин катталуучуларыма сөз бергенсиз, ырдап берем деп. Ошол сизден бир жеңил болчун. Аңыча агай отуңузду жагып бериңиз, майыбыз даяр боло берсин, э? Тайкем от чакчакты, мен жалпы сиздин YouTube көрөрмандарыңыздын урматына комуздун коштосунда коштошу вальс деген чыгарманы аткарып берейин. Бир аз ойго батырган чыгарма. Көңүлүм байланабы, көзгө жаш
Koş dedim kayra dağı, kayra dağı. Tolgonup şaşılmadım, tokto dep çakırmadım. Toptaşтай çaçılgamın, sen beni jogottun mu? Tolgonup şaşılmadım, tokto dep çakırmadım. Toptaşтай çaçılgamın, sen beni jogottun mu? Ыйланып ба? Жок, ыйлаган жок. Жоготуулар бир гана Ырларда болсун, Мага негизи ушундай оор салмактуулар аябай жагат. Комуздун коштоосунда агай эмне дейт? Жапжыш болуп. Болбой эле жеңил салмактуу жазып берип коет. Болбой эле жеңил салмактуу жазып берип коет. Мага негизи оор салмактуу. Май күйүп кетти. Жалдырбай салбайм борсогумду. Учурдан пайдаланып сурмайым, агай сиздерге чоң рахмат. Ушул улуу күндө Кудай буйрса эртең эң эле көптөн күткөн Рамазан айы дагы келип калды. Чаткалдын гүлчат айын жасап бердиңиздер. Арапа күнүндө борсок жасап, жыт чыгарып бул жакшы нерсе. Дасторконуңуздар дайыма нан болсун, дан болсун, музыка болсун. Анан айта кетчү нерсем бар. Сиздерге биздин көрсөтүүбүз эмнеси менен жакты агай? Жакты, мейман достугуңар жакты, сенин жылдыздуулугуң жакты. Именно бүгүн Арапа күнү, ушул Арапа күнүнө келгениңерге аябаганда кубанычтабыз. Мына биз да бүгүн азыр ушул жыт чыгарып Куран окуткан турабыз. Ушул кыргыз элимдин баардык окуткан Курандары кабыл болсун демекчибиз. Баардыгыңыздардын кирип келген Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым эле ушул бизди эл менен түз байланыштырган көпүрө болуп жүрүңүздөр. Сиздердин жалпы жамаатка терең ыраазычылык айтабыз. Борсоктон осип коюңуздар белеңиз. Азан дагы айтылып калды. Сонун болуп айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар, Рамазаныңыздар куттуу болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мен ойлойм, бул биздин акыркы жолугушубуз эмес. Агай жогоруда айткандай шашлыкты аябай жакшы жасайм деди. Жайында күткүлө. Билем, бассейниңиздер да бар, бассейнге түшүп шишке бышырайлы. Буюрса. Анда көрүшкөнчө, достор, YouTube каналынын катталуучулары барыңыздарды жакыныраак берүүбүзгө чакырабыз. Жакшы берүүлөрдү бир гана Назира Бердиголонун YouTube каналынан көрө аласыздар. Лайк басып жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө. Борсоктон достуйгүлөр.